Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Бүгүн азыр бизде Кыргызстанда өзүбүздүн мамлекетибизде рейтинговый турнир деп коет. Бул жылына 4 рет болот. Ошонун бири, үчүнчүсү бизде өтүп жатат. Аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Мен күрөшкөн тууралуу айтып кетсем, жалпысынан 3 беттеш өткөрдүм. Биринчи беттешимди утуп, экинчи беттешимди 3-2-1 эсебинде Тилекке каршы уттуруп койдум. Коло байге үчүн Канаданын спортчусун уттум. Кайсы беттешиңиз сиз үчүн оор болду? Бул жака чынын айтканда ар бир спортчу дайынданып келет. 100% даяр десем болот. Ошон үчүн ар бир беттешке дайынданып чыгабыз. Ар бири өзүнчө оор да. Буга чейин бул балбандар менен бир нече жолудан беттешкенсиздер. Буга чейин бардыгы менен эле күрөшкөм, үчөө менен тең. Буга чейин уткан болчумун, Тилекке каршы монголкага бунусунда уттуруп койдум. Çeyrek finalda Қазақстандық қыз Эльмира менен беттештим да. Кандай болду? Негизи эле буга чейин ошол биз билебиз мурдун сынган ошол беттеш алдында. Ошо биринчи Казакстанда Азия биринчилигинде коло байге үчүн күрөшүп атып, мурдунум сынып кеткен болчу. Азыр бунусунда кичине честныйраак борьба болду десем болот. Ошондогу үмүттөрүңдү ичиңде калып калат го, ошо эми чыгара алдыңбы, жеңе алдыңбы? Аябай эле калып калган, аябай жаман болгон, анткени күрөшпөй эле бир где-то 20-30 секунддун ичинде эле мурдум сынып, кан токтобой, кан токтогондон кийин бирок 4 минут эле берилет да. Андан кийин дальше күрөштүрбөй коюшкан да. Күрөшпөй калганга кичине ичимде калып калган болчу. Буюрса бунусунда күрөшүп бошодум десем болот. Саламатсыздарбы, рахмат. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүн жалпысынан 4 беттеш өткөрдүм. Чынымды айтсам, ошол 4 беттеште тең мен үчүн аябай оор беттеш болду деп айтсам болот. Анткени өзүңүздөр көргөндөй эле башында жеңилип жаттым, бирок ошол трибунада ар бир кыйкырган кыргызстандыктын үнүн угуп, ошол чийир алып, жыйналып, кайра кууп жеткенге аракет кылдым. Кайсы балбандар менен күчтөшсүңүз? Эң биринчи ошол өзүбүздүн коңшу мамлекетибизден келген казак балбан кызы менен күч сынаштым. Андан кийин болсо ошол Украинадан келген балбан кыз менен, андан кийин Кытайдан келген балбан кыз менен, финалда болсо кайрадан ошол Кытайдан келген балбан кыз менен бет сынаштым. Буга чейин дагы ушул эле балбандар менен күч сынашып келгенсиздер? Ооба, буга чейин дагы ушул эле балбандар менен күч сынашып келгем. Буга чейин дагы жеңген деп айтсам болот. Но бирок ошол финалда күрөшкөн балбан кыз менен биринчи ирет беттештим. Жалпы дүйнөлүк рейтингдик мелдештин башка мелдештер чыгып келеси, алардан айырмасы кандай болду? Айырмасы кандай болду десем, өзүбүздүн мамлекетибизде, өзүбүздүн мекенибизде өтүп жатканына абдан кубанычтуу болдум. Ошол айырмасы өзүбүздүн биздин мамлекетте өтүп жатканынан болду. Көптөн бери Кыргызстанда мелдешке чыга элек кандай сезим болду? Айтып бери деп баары колдоп турушту. Сезимдер жакшы болду. Буга чейин ушул дал ушул жерде, ушул аренада U23 жашка чейин Азия биринчилиги болгон. Ушул жерде күрөшкөм, чемпион болгом.